Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен бүгүн дагы Кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүчүнүн кезектеги жолугушуусунда кезигишип отурабыз. Бүгүн биздин студияда дагы филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, профессор, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, эл аралык ректорлор клубунун сыйлыгы, Сократ атындагы сыйлыктын лауреаты, белгилүү фольклорист, окумуштуу агабыз Кайыпов Сулайман Турдуевич бизде дагы бүгүн конокто отурасыз. Куш келипсиз ага. Сиз менен өткөн жолугушууда бир негизи ооз-2 чыгармачылык бул тарыхый бир илимий булак боло алабы? ооз-2 чыгармачылыктын артыкчылыгы эмнеде, кемчилиги эмнеде деген ушул бир ойдун тегерегинде сиз менен бир кыскача маек курдук элек. Сиз эми негизинен кийинки сиз менен бир топ тааныш болгондон бери мен сизди жакшы билемин. Кийинки жылдары чет жактагы ошо кыргыздар менен аралашып, чет жакта өзүңүздүн илимий иштерди дагы, өзүңүздүн жашооңузду ушу чет жакта өткөрүп келатасыз. Мына жакын деле Кытай кыргыздарынан кайтып келдиңиз. Ал жерде сабак бердиңиз, илимий иштерди, бир талаа иштерин бир жүргүзүп, ушу жүргөн учурларыңызды ушу айттыңыз өзүңүз. Бул боюнча биздин маалыматыбыз бар. Ага чейин бир 10 жылдан ашык Памир кыргыздар менен аралашып жашап, аларга сабак берип, аларды изилдедиңиз. Бул Туркияда жүрдүңүз. Мына ошо жактан жыйнап келген материалдар негизинде өзүңүздүн ошо этнография боюнча илимий ишиңизди жактадыңыз. Бизди эми бүгүнкү күнү ушул телекөрүүчүлөр менен бир маектеше турган суроо, алардын баарын айта берсеңиз түгөнбөйт албетте. Бир нече бир 10дон ашык китеп чыгардыңыз ошолор боюнча. Бүгүнкү маселе ушул четте жүргөн кыргыздар менен бүгүнкү мына биз чоң кыргыз деп айталычы эми өзүбүздүн кантча мамлекетибиз бар, эркин, эгемен элбиз. Алар ушу бизди карап түзөлүп атышат. Биз ушинтип ойлойбуз да, бирок чын эле алар бизди карап түзөлөбү же бизде аларды карап түзөлө турган нерселер барбы? Себеби жана элдик ооз-2 чыгармачылык менен ошо мен да ошо жакындыгым бар, ошон үчүн алардын кээде көп артыкчылыгын байкагандай боломун да. Алардан үйрөнө турган нерсе көп болгондой. Биз ошол орус эли менен анан мына Европа жакты бурулуп калып, жазма адабият, ушул жазма маданиятка карай көбүрөөк артыкчылык берип, анан көп нерсени жоготуп алгандай болуп, анан ошолордон кайра тескерисинче таап, кайра кош керекпи деген бир ушундай ойлор пайда болот да. Мына сиз өзүңүз ошол ичинде аралашып, жашап келдиңиз. Ушул боюнча ушул бүгүн ушул суроодун тегерегинде бир маек куруп, ушу менен бир ой бөлүшсөңүз. Рахмат. Эми кыргыз эли дегенде ушул Кыргызстандагы эле кыргыздар менен чектелип калбаш керек да. Себеби баягы чек араларды бөлгөндө туруктуу жашап жаткан аймактар башка өлкөгө карап калган болушу мүмкүн. Же болбосо кийинчерээк көчүп кетип калып башка жакка орун алып чоголуп калышы мүмкүн. Дагы кандайдыр бир себептер менен Кыргызстандын сыртында болуп калган кыргыздар дагы кыргыздар да. Эми Кыргызстан өлкө болгондон кийин кыргыздардын бир эле өлкөсү бар, эми Кыргызстан бар. Бул өлкө ошолорду улуттук саясатында, өзүнүн жүргүзгөн улуттук саясатында ошолорду сөзсүз эске алыш керек да. Ошолорду эске алып, ошолордун маданиятын, алардын кыргыздыгын сактап калуу жагын ушуну кам көрүш керек. Дүйнөдө баардык элдер эле ошондой. Бир дагы мамлекет өзүнүн негизги улутту болот да, бир улут мамлекет куруп атпайбы? Ошол башка өлкөлөрдөгү ошол улут өкүлдөрүнү көзөмөлдөп турат да. Анан ага жараша жасаган саясаты болот. Мисалы үчүн орустар, биздеги орустар, орус тилинин колдонулушу жагынан анан сөзсүз түрдө мамлекет башчыларынын ортосунда сөз болот да. Бул жерде мынча биздин туугандарыбыз бар, кандай болот деп сурайт да. Эми бул эл аралык дипломатияда сөзсүз колдонулуп жүргөн нерселер да. Себеби
бир эл таптаза эле бир эле өлкөдө болуп анан башка өлкөдө болбой калган бир дагы андай улут жок эмеспи. Анан кыргыздар дагы мен мындай кызыгып көрдүм, өзүң айткандай чет өлкөдө көбүрөөк жашадым, Кыргызстанга караганда көбүрөөк иштедим. Университеттеринде сабак берип, анан кийин бош убагымда ошо Кыргыз таанууга кызмат кылайын деп элдик оозеки чыгармачылык, этнография, тил боюнча, анан этнофилософия боюнча ушу аракеттеримди жасадым да. Азыр эми негизи бүтүрүп койгон деле иштерим бар. Жарыялана элек нерсени айтууга болбойт. Бир 10дон ашуун китеп жаздым дегендей. Эми андан көбү дагы, андан 2-3 эсе көбү дагы столдун үстүндө турат да, жазылган боюнча. Мен ошого ыраазымын. Ошо кандай болсо да мен жазып койдум. Чыгабы чыкпайбы, ал чыгат деп жазылып койгондон кийин чыкмак эмес беле. Эми ошолорду изилдеп жатканда сөзсүз түрдө оюңа бул келет экен. Бул кыргыздар өзү болуптур. Мен Памир кыргыздарын көбүрөөк изилдедим да. Анан ошо Памир кыргыздары бар. Булар ошол жердин жергиликтүүсү экен. Мисалы үчүн айтып атышпайбы? Көч барган, анан кээ бирөөлөр жазып атат. Мына басмачылар убагында көчүп кеткен деп эле бирдемени жаза берет да. Андай эмес да, ал Памир кыргыздары ошо Памирдин жергиликтүүсү. Ошол Памирде адам жашай турган, бардык жерде адам жашай албайт. Адам жашай турган акыбалга келтирип, ошол экосистемага таасир эткен. Өздөрү да ошол экосистеманын бир бөлүгү болуп калган эл бул өзү. Анан кийин ошол жерде баягы маданият, ошол жерде өнүккөн, эски маданиятты сактап калган. Манасты баш кылып айтат, Манас Семетейди айтат, Сейтектиден баштап билбейт. Ошо башында Манас Семетей бар экен, ошону айтат. Бирок архаикалык түрдө айтат. Мына биздин Манас Семетейлерге окшобойт. Кара сөз менен аралаштырып, баарын жазып келсең, компьютерде 25 беттик текст болот. А бирок мазмуну абдан мындай сыгылып алынган, өзөктүү мазмун бар да. Мына азыркы кездеги Манастын варианттарындагы айрым маселелерди чечүүгө ачкыч болуп бере турган тексттер бар да. Анан ойлойсуң, ушу бул жерде болсо, башка жактарда бар бекен деп анан мен тизмелеп көргөм да. Мына Оганыстанда бар, Оганыстандын бир топ жеринде бар, Тажикстанда бар кыргыздар, Кытайда бар кыргыздар, Кытайда фую кыргыздар да бар, Түпкүрдөгү кыргыздардын өкүлдөрү да бар. 1800 киши бар экен, кыргызчаны унутуп калган, бирок кыргыздын рухун сактап, кыргыздын духун сактап, аларды да сурасаң, мен эле кыргызмын, анан калгандары анча эмес дегендей эле таза кыргыз менмин. Мисалы үчүн мага айтканда ошентип эле айтты да, силер биз кыргызбыз деди, биз кыргызбыз, биз Манастын аллеясын курдук, Манастын музейин курдум, эстеликтерди курдум, сен барып да көргөн жоксуң деди. Демек, бул жана манжур кыргыздар да, фую кыргыздары. Хейлинжан деген областта ошондой кыргыздар бар да, булар эми өзүнчө. Анан кийин Монголияда казакча сүйлөп кеткен кыргыздар бар, эми алар да кыргыз да. Ал эмес, Россияда эми жаңы түзүлүп калган диаспоралар бар. Жаңы түзүлүп калган Россиянын бардык жеринде, бардык федеративдик республиканын бардык жеринде түзүлүп калды. Ал эмес, Украинада бар экен, анан Кырымда калдыктар бар экен. Кече эле жакында бир Америкадан келген кыргызга жолуктум, Чикагодо дейбиз дейт. 2000 кыргыз барбыз дейт. Мен айттым, кыргыз дүйнөнү каптап кеткен турбайбы бул? 10 миллион болсо катан көрү дүйнөнү бар. Бул диаспора да кийинчерээк барып түзүлүп калган диаспора бар. Эми азыркы тарыхый учурда биз ошо диаспора саясатын билбейбиз да. Улуттук саясатыбыз да жок. Анан улуттук саясат жок болгондон кийин улуттук саясаттын негизги бөлүктөрүнүн бирөө боло турган ошо диаспора саясаты да жок да. Жок. А дүйнө эмне кылып атат? Дүйнө ошо диаспоралар менен иштеп жатат. Мына Арменияда ал жөн эле миллионго жетпеген капа болушпасын, чал чабыр бар. А негизи мисалы үчүн Францияда, Америкада алар ошо диаспора менен туруп алып туруп шайлоолордо катышат да. Шайлоодо добуштардын саны көп да.
Ошолор депутаттын кимди депутат болушун аныктайт да. Анан ошо мынча добуш берем, бирок мынау законду чыгарасын дейт да. Францияда туруп алып, Түркия менен Армениянын ортосундагы тарыхый маселелерди Францияга козготуп жатпайбы депутаттарыначы? Себеби ал диаспоралар жандуу диаспора, иштеген диаспора, анан өзүнүн тургулуктуу мекенинен ажырабаган диаспора да. Анан алар Армениянын да граждандары. Анан бизде ошол саясат болбогондон кийин бизде ал эмес тескери да биздики. Мисалы үчүн Россияга кеткен балдар, бир бала ыйлап келген, эми кандай кылам деп. Россиянын гражданын алайын десе, Кыргызстандын гражданынан чыгып кел дептир. Анан бала ыйлайт, кайсы колум менен кантип каржызам байке. Эгер барып ошол жака иштебесем, ата менен картаң, алар ачка калат дейт. Мына мындай баягы чыккап отурган жолу жок демеге капталып калат да. Анан мен айттым, аны сурабай деле калар. Сен дагы бир барып көр. Анан болбосо анан да акылга салып сүйлөшөлү десем, барып өтүп кеттир. Бул сапар сурабаптыр. Сен Кыргызстандын гражданынан чыктың деп сурабай өтүп кеттир да. Анан биздин закондорду карабайсыңбы? Башка жака кетип ошонун гражданы болгон киши кайта келип гражданство алыш үчүн дагы 5 жыл жашаш керек. Анан кийин ал керек, бул керек деп биздикилер мыктылар кетет сыртка. Өчөйгөндөр кете албайт. Ошо мыкты жигиттер, мыкты кыздар, кадимки эле манастар, кадимки эле каныкейлер сыртта жүрөт. Ошолор келип эгерде келе турган болсо, алардын жолу закондуу түрдө тосулган. Анткени келип алар кайра гражданлык алганга чейин 65-тен ашып кетет дагы шайлоого катыша албай калат. Карып калыпсың деп коет. Андай болбойт да. Мына грузиндер кандай болду? Жанагы азыркы президенти Францияда жашаган аял да. Ал француз, Франциянын гражданы. Францияда кызмат өтөгөн киши. Бирок грузин экен. Анан алып келип туруп, эми ошол киши президент болуп атпайбы? Көрдүңбү? Бизде болсо ошол улуттук саясатыбыз туура эмес. Өзүбүздүн жок дем, жок болду. Кыргыздын өзүн бай этностук саясат болбогондон кийин биз калган мына бул жердеги 120 деп атабызбы? Ошолорго карата өзүбүздүн адамча саясатыбызды жүргүзө албайбыз да. Ошолордун чыгармачылыгын изилдебейбиз. Аларга жакшы маани бербейбиз. Булар эмне кылып атат? Аны менен жумушубуз жок биздин. Себеби биз өзүбүздү эптей албай жатабыз да. Ошон үчүн бул мына сыртта жашаган кыргыздар жөнүндө суралганда сөзсүз түрдө биз өзүбүз жөнүндө сөздөн башташыбыз керек да. Биздин азыркы ушул күндө жасап аткан иштерибиз сырттагы кыргыздар менен болгон байланыштарыбыз туура эмес. Мына Афганистандагы кыргыздарды алып келип, көчүрүп кетип, нарынга келип, кондуруп анан ошол жерге. Эми андай болбойт да, ал жерде кыргыздын жери да. Ошол кыргыздын жери бош калабы? Анан бирөө айтат, андай болбойт, ал кыргыздын тарыхый жери. Бозой күмбөз деген күмбөз бар дедим. Бозой деген киши өлгөндө ошол жерге коюп туруп күмбөз коюп койгон. Ошол Бозой күмбөз чек ара болуп турат. Ошо бир кыргыздын өлүгү, кыргыздын эски жерин, ошонун өлүгү да керек болсо коруп турат. Мындай болуш керек. Ал кыргыздын жери ал жерди бош таштап коюп, баса берген өзү чыккынчылыкка тете десем, бир кыргыз айтат, аябай патриот кыргыз айтат. Эми мына өзүбүздүн Кыргызстанды эптей албай, көрүнгөн жагынан тытмалатып атсак, Афганистандагы эмне кылабыз? Андан көрө келсе 5-6 аман калса, ошо пайда эмеспи деп дөйдүрөп турат да. Бул эмне? Бул демек биз али ушу өзүбүздүн этностук саясатты, же болбосо улуттук саясат, улут дегенден баары кошулуп кетет эмеспи? Ошол улуттук саясатты жакшылап жүргүзө албай, Советтер Союзу кыйрагандан кийин муну да андан эске албай, саясатчыларыбыз жөнүндө башка бирдемени дөйдүрөп сүйлөп калган чакта жашап жатабыз. Ошон үчүн биздин ал маданиятыбызды изилденбейт. Мына ушул жерде мисалы кореецтер бар. Мына ушул жерде дунгандар бар, тарыхын изилдеш керек. Качан келген, дунгандардыкы изилденген. Бирок мына биздин тамак аш маданиятына кандай таасир этти? Ошолордон бери изилдеш керек да. Кийим кечебизге кандай таасир этти? Демографиясы кандай болуп жатат? Ошол элдик озеки чыгармачы дунгандардыкы изилденди, жакшы. Ал
бир дунган жигит изилдеп, ал эмес докторлук диссертация жазды да. Ал фольклордун азыркы процесси кандай жүрүп атат? Кореецтер бар, качан келди? Булар кайсы көгүрө чосон деген доордон башталдыбы же кийинчерээк эле келдиби? Кандайча келип калды булар деп. Эми мындай алганда Алтай доорунда булар тууган эл. Ооба. Ошол тууганчылыкты кайсы жеринен сактап турабыз, мисалы үчүн ушу корейлер менен. Анан ошолор аркылуу дүйнөгө чыгыш керек. Бул бизде болгон этностук топтор, булар да биздин байлыгыбыз да. Туура. Булар биздин байлыгыбыз, булар биздин мүмкүнчүлүгүбүз. Булар биздин колубуз, бутубуз, дүйнө менен байланыштырып турган жолдорубуз эмеспи? Анан бир ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбайбыз да. Мына Кыргызстандагы өзбек маданияты мисалы үчүн. Өзбек фольклору. Мен жазгандарды көрө элекмин. Этнографиясын жазды бир жакшы жигит. А бирок чындап илимий түрдө жазды элек да. Изилден элек да. Биз алардан биле элекпиз да, керек болсо. Чатак чыгып кеткенде эле карап калабыз, анан аны дагы өздөрү чыгарбайт. Аны дагы мына жактан бирөөлөр чыгарат. Сөздүн ачыгын айтыш керек да. Ал эл мындай бир жактан шыбыт болбосо жөн эле көтөрүлүп чыкчу эл эмес да. Тартиби бар да. Ошону билбей анан ушинтип жүрүп атабыз да. Ошон үчүн мынабу сырттагы кыргыздардын изилдөө менен бирге ичтеги кыргыз болбогондорду дагы ошо бирдикте изилдеш керек да. Мына сырттагы кыргыздарда мисалы үчүн алар эмне калды дейсиң, биз эле мыктыбыз деп атпайбы? Жок, андай эмес. Мисалы үчүн ооган кыргыздары ошол мындай бир тосулуп калган да. Башка маданияттар менен байланышкан албетте, алардан көп нерсени алган. Бирок ошону менен бирге эле баягы маданияттын архаикалык формаларын сактап калган да. Андан ары Кытайдын Памири, анан Кытайдагы кыргыздар, булар өздөрүнүн элдик оозеки чыгармачылыгын сактап калган. Жерлердин аттары сакталып турат, улуттук менталитет сакталып турат. Документинде, паспортунда кыргыз деп кытайча чакыйып жазылып турат. Биздики жок эмеспи? Биз калбай калдык да. Бир эле şu Kıtay'daki 200 bin Kırgız gana hazır Kırgız'da diplom nemesinde, pasportunda. Kalganlar yok. Anın üstüne bana Kıtay'da bir 7-8 Manas izli boru var. Andan keyin Manasçılardan ayıldık, rayonduk, ondan keyin өлkө dep şunday nemeler var, baskıçlar var. Oşoğa jaraşa aylık verip turат. Manasçılarga. Hazır bizdin Manasçıların kaysınsa aylık alıp. Andan keyin өлөңчүлөр деген. Мына өлөң айткан деген bizde өлөң айтпай калды да. Айтпай калды. Өлөң деген чоң маданият болгон. Жаттап алып бир кошпой болсо бир эстегендер. Азыр өзүнчө. Анан ошол өлөңчүлөрдүн айылдык, шаардык, анан кийин тиги деп өлөңчүлөрдүн дагы катмарлары бар. Ошолорго ошонусуна даражасына жараша аларга да акча төлөп берет да Кытай мамлекети. Бул эми берди абдан бир кызык ой туулуп атат да Сулайман ага. Мына карабайсызбы, ошол диаспораларды изилдеп, окуп, үйрөнүп жатып, биз өзүбүздүн территория жөнүндө дагы мурунку анан эс тутумдагы ошол нерсени кайра жаратат экенбиз да. Мына мисалы бир 4-5 жыл мурун мен Мургапка барып калдым да. Мен Мургап десе ойлочу элем да, бир Памирдин эле бир кичине капталы тектирде жашаган эл болуш керек деп. Анан барып абдан таң калдым да. Бир республика ата турган өрөөм бар экен да ал жерде. Анан эми ошо жерде 99% кыргыз жашайт экен. Мургаптын ошо борборунда, район борборунда гана администрацияда ошо тажиктер бар экен. Анан чек арадан өтүп баратканда көрөт экенсиң, башка жактан бирде тажик көрбөйсүң. Эми ошо жерде ошо түбүнөн бери ошолор жашап атат да. Эми ушуну оонго кайрылып, эгерде бир мындай жакшы бир абалыбыз, жакшы мамлекет болсо, оонго кайрылып ошолорду жер пери менен бери бөлдүрүп ала турган деле эл аралык мыйзамдар бар экен. Ошону да али иш кылган жерибиз жок. Мисалы ошол Мургапка барганда айтсаң, алар ал жерди Памир деп айтпайт экен, Сарыкол деп айтышат экен алар. А Манаста Сарыкол турат. Манаста тиги Алтайдан берге көчүп келгенде Фергананы ээлеп, Манас анан жана Алтыканага баш ийип, ошентип эки жагын жайлагандан кийин Ак Балта уруксат сурап атат.
Мана жеми мага уруксат бер. Мен те Сарколдон Ойгут деген элимдин калган катканы ошол жакта жатат. Мен барайын дагы анан ошол жакты түптөп, анан өзүнчө бир уютуп, анан кийин сени менен байланышып турайын деп уруксат сурап атат да. Мына ол мен байыркы бир кыргыздарды мурун баягы тебелеп тепсип окуй берчү элем, кийинки убакта мындай бир азыр кичи баягы окумуштуу катары, жазуучу катары азыр карап окусам таптакыр биз али көрбөгөн, али изилдебеген көп нерселер бар экен да. Анан ошондон улам ойлойм да, мына ошол жерден биздин азыр бул жакта кыргыздардын көбү Мургап биздин жери, эми ал тажиктин жери деп коет. Тажиктин балдарында дагы, тажиктин элинде дагы Мургап биздин жер деген аң сезим калыптанып атат. Ооба. Караңызчы, бул маселени биз койгон жокпуз. Себеби Памир кыргыздарын биз ошончолук изилдеп, ал эмне үчүн качан барып калган, или түбүнөн бери жашап атабы, аларды биз караган жокпуз да. Эми сиз айткан Ооганстан, Манастан дагы турат ошо. Балык менен бадакшан башынан кыргыз жер экен деп турат. Ооба. Карабайсызбы муну? Азыр эми катагандар ошол жерде жашап атат. Катагандар өздөрү айтат экен, биздин түйүбүз саяктан дейт экен, жазып алган маалыматтарда. А бирок бүгүн эл катары өзбекпиз деп жүрүшөт экен. Ооба. Ошондой көп немелер бар да. Аякта басыстар да бар экен. Кыргыздын бир топ уруулары бар экен. Ошондой да, Афганистан ошондой. Анан эми ошолорду карап отуруп, мына ушуларды бир эртеби кечпи изилдешибиз керек да. Биз ушу чачыла берсек, бул эмне болобуз? Өзү аз эл болсок. Чынында сиздин азыр мына окумуштуу катары коюп аткан маселеңиз абдан жүйөлүү, негиздүү болду. Бул азыр баа сөздөн улап сөз чыгып, чынында эле бул өтө чоң маселе экендигин сиз өзүңүз көрүп келгениңиз үчүн ошону айтып атасыз да. А чынында дал ошо кыргыздарда баа архаикалык катмарлар ошолордо жатат да. Биз унутуп Европаныкы менен азыр үстүн жаап алып, азыр көп нерсени унутуп калдык. А ошолор аркылуу биз өзүбүздүн түйүбүздү аңдап биле турган маалыматтар ошолордо жатат экен да. Анан алардын ой жүгүртүүсү дагы абдан башкача экен да. Тиги Памир ошо кыргыздарына барганда көрдүм да. Таптаза кыргызча ойлонот экен, кыргызча сүйлөйт экен. Бир аксакал айтат: "Балдарым дейт, өз өмүр бою чабан болуп туруп, антеннаны, телевизорду коюп бериптир. Кыргызстандын эле ушу ак үйүн карап отурамын дейт. Кагылайын Кудай деп эртеден кечке тилейм дейт. Кыргызстанды оңдоп жибер. Ушул чаң тополоң болбосо экен, ушул оңолуп кетсе экен, күчтүү мамлекетке айланса экен, ушу күчтүү мамлекетке айланса, анан бизди дагы жер перибиз менен ажыратып алат беле деп ушуну ойлонуп отурамын дейт. А бул сезимдерди, бул ойду али биз ойлонгон жерибиз жок. Мына бул жерден чоң кыргыз катары, биз чоң эмес, өтө начар кыргыз экендигибизди көрсөтүп атабыз да. А бирок чоң кыргыз мамлекеттин уюткузу катары ошолордун тагдырын биз кошо ойлонушубуз керек да. Бул нерсеге келе элекпиз. Эми Сулайман ага, эми сизге чоң рахмат. Сиз менен келгенде эле убакыт батып өтүп кетип атат. Эми сиз өзүңүз эми 30 мүнөткө батпай турган кишисиз да. Эми мындай эптеп тиягыңызды, кол бутуңузду бурап эптеп, кичине сөзүңүздү улап, ошо телекөрүүчүлөргө бир кичине бир маалымат берилсе, сиз каякта жүрүп атасыз, эмне кылып атасыз? Чынында сиздин жүргөн турганыңыз мамлекеттик деңгээлде сизди окумуштууларды өзү каралып туруш керек. Каерде мамлекет өзү жиберип туруш керек. Иштетиш керек силердин, билимиңерди алып жастырып калыш керек. Тилекке каршы жана улуттук саясатыбыз болбогондой эле жазуучуларга, окумуштууларга дагы көрүлгөн камкордук болбой, жалаң эле саясатчылардын тегерегинде биз ой жүгүртүп, аларыбыз ар кандай чалды уйду ой жүгүртүп ушундай болуп атабыз да. Бирок эми үмүтсүздүк шайтандын иши дейт. Кыргыз мындай нерсени башынан көп өткөргөн. Кыргыз эми тамырлуу эл, бир жери бир бутагы сынса дагы бир бутагын калган бутактары менен жапырылып өсө бере турган эл, Кудай кааласа келечегибиз кеңири болот деп ишенебиз. Сиздей окумуштуулар турганда изилдеп, сырттан ошончо көп кыйынчылыктарга карабай, ошол өзүңүздүн ишиңизди таштабай, келечектеги бир мурастар балдар окуй турган ушундай урпактар бир алып кала турган, мындай экен деп бир заман келет. Заман келгенде элибиз кайра китеп окуп, кайра өзүнүн түбүн карап, изилдеп, өзүнүн ким экени жөнүндө ойлонуп баштаганда элдин аң сезими көтөрүлгөндө эле ошондой болот экен да. Анан азыр курсактын деңгээлинде ой жүгүртүп эле кийимибиздин бүтүн курсагыбыз ток экенде сүйүнүп атабыз. Бирок бир убакта бир күнү намыс ойгонот, аң сезим ойгонот. Анан ошондо биз ким элек?
Biz yönünde okmuştular emne kıldı eken, жазушылар emne kıldı eken degende anан ошол sizin jaskal emgekleringizge bir gayırla turgan zaman gelet деп ойлойм. Эми ушуну бат эле келсе экен деп тилейм мен деле. Буйруса. Мен да жазуучу окмуштуу катарында ушул көйгөй биздики эми окшош да. Анда эмесе ушу студияга келип, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик, Сулайман ага. Siz Kırgızstan elimiz Orta Asya'nın dengelinde жалпы Türk ellerinin içindeki bir sanalı adamlar, sanalı bir okmuştulardan birisiyiz. Sizin amançılığınız, den soluğunuzun çın ekendigi biz bir ele Kırgız emes, al Türktörgö de gerek. Men bu Türk okmuştuların oğuzundan uqqan, men oşo sözde aytıp atam elbette. Bu sizde qarap mындай maqtap atkan söz emes. Sizde uluttuk intelligensiya bilet sizde. Kim ekeningizde. Anan keyin emi mamlekettik dengelde kээде işleriңiz bağlanbay kalıp atkany men de bilem. Birini ekin sыйлык alганыңыз эле болбосо али көп нерселер болбой калып атат. Эми Куда кааласа саясатчылар дагы bir элдин мыктыларын баалап, ардактап ала турган, камкордук көрө турган заман жакындап келатат. Курсагыбыз тоюп атат, кийин бүтүн болуп калды деген сөздү айтып атам да. Болот деп ойлойм. Анда эми кайда болсоңуз дагы аман эсен болуңуз, бар болуңуз, бакубат жүрүңүз, үй бүлө жеңе менен тынч аман болуп жүрсөңүз, калганын дагы чогуу жолуккан учурларда сүйлөшөбүз деп ойлойм. Куда кааласа бул маекте эми биздин студияда да bir ой тилектерибиз бар. Сизде да ушул темалардын тегерегинде да жолугушабыз. Көрүшкөнчө саламаттуу болуңуз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламаттуу болуңуздар.